Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим булагы YouTube каналыбызга кош келиңиз. Сиздер менен тажвид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 10-чу сабагындабыз. Бүгүн сиздер менен сүкүн темасын өтөбүз. Сүкүн эмнени билдирет, кантип окулат? Бул жөнүндө тереңирээк маалыматты жакшылап үйрөнүү үчүн сабагыбызды аягына чейин көңүл коюп угабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сүкүн көрүп турганыңыздардай ба тамгасынын үстүндө коюлган чекит деп айтсак болот, тегерек белги. Бул белги тамганы аракетсиз кылып окууга жардам берет. Мисалы, ин, ан жана башка. Сүкүн темасын тереңирээк жакшылап түшүнүү үчүн бүгүнкү сабакты жана 11-12 сабакты жакшылап көңүл коюп угабыз, окуйбуз, ошондо жакшы өздөштүрөбүз. Аб, иб, уб. Ат, ит, ут. Ас, ис, ус. Аж, иж, уж. Ах, их, ух. Ах, их, ух. Ад, ид, уд. Аз, из, уз. Ар, ир, ур. Az, iz, uz. As, is, us. Aş, iş, uş. As, is, us. Ald, ild, ud. At, it, ud. Az, iz, uz. Ar, ir, ur. Ag, ig, ug. Af, if, uf. Aq, iq, uq. Ak, ik, uk. Al, il, ul. Am, im, An, in, un. Au, iu, u. Ah, ih, Ay, i, uy. Ар бир сабагыбыздын аягында сиздер менен маалымат бөлүшөбүз. 9-чу сабактагы суроонун жообу Куран жалпы 23 жылда түшүрүлүп аяктаган. Ал эми бүгүнкү сурообуз Курандагы эң чоң сүрө жана эң кичине сүрө кайсы? Канча аяттан турат? Бүгүнкү сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.